Манас бакай арагы, Манас семетей коньягы бар. Өндүрүүчүлөр сыймыктануу менен сатып, алуучулар сыймыктануу менен ичип, белекке беребиз. Ислам, Куран, Мухаммед пайгамбар деген арактар, коньяктар дагы чыгабы? Урматтуу мекендештер, азыркы учурда биздин дүкөндөргө кирсек, көз жоосун алган сулуу айнек идиштерге куюлган ар кандай аталыштагы арактын, коньяктын түрүн көрөбүз. Ошолордун ичинде мындай Манас, Бакай аталышындагы арактар, Манас, Семетей аталышындагы коньяктар дагы сатылууда. Кыргыз эли Манасты бабабыз, элди жерди сактаган баатырыбыз, ханыбыз деп билип, улуттук баалуулуктарга кошуп келебиз. Манас эпосу дүйнөдөгү эң чоң эпос экенин дагы билебиз. Манас бабабыздын 7 осуяты деп туу тутабыз. Таласта мындай комплекс, Борбордук аянтта Айкели, Ош шаарында Айкели, Өзгөн районундагы Айкели. Керек болсо, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин туубузду дагы кабыл алып жатканда тарыхчы, санжырачыларды, манасчыларды чакырып, ошол кездеги жогорку кеңеш Манастын туусунун өңү кандай болгон деген суроо коюп, анан азыркы биздин мамлекеттин бирден бир негизги символу кыргыз желеги кабыл алынганда. Демек, Манас биз үчүн бийик, улуттук баалуулугубуз экен да. Эми арак деген эмне экенин аалымдардан угалы. Арак күнөөлөрдүн, бузуклардын энеси. Чоң күнөөлөрдүн чоңу. Урматтуу мусулман биртөк аракты ичип алып машинеге отуруп, бир үй бүлөнү жетим кылып, балдар жетим калтырып атат. Аялдарды жесир калтырып атат. Ата эненин боорун жулуп атат. Эмненин кесепети? Арактын кесепети. Арак ичкен арам. Бирок арак ичкен атын кургур ошол арак 10 адамды бир жолу күнөөкөр кылат экен. Арак сатып алып берген, арак куюп берген, арак жасаган, арак саткан, арак ташыганга жардам берген, арактын жанагы чыгарган жүзүмүн эккен, өстүргөн, буга саткан. Ошолордун бардыгы чогулуп, бир ич арак ичкен адамга 10 адам шерик болуп күнөөкөр болот деди. Азыркы учурда оор кылмыштардын болжолу 50% мына ушул арактын айынан болот. Уурулук, адам өлтүрүү, зордуктоо жана башка арам иштер. Эмне үчүн биз улуттук баалуулугубуз, урааныбыз, 7 осуятын туу туткан Манас бабабыздын атын арам деп эсептелген аракка, коньякка койгонго жол беребиз? Эмне үчүн мамлекеттик деңгээлде улуттук баалуулуктарга көңүл бөлүнбөйт? Биздин мамлекет мусулман мамлекети болуп саналат. Жалпы элдин 80% мусулмандар. Макул, бүгүн Манас, Бакай арагы сатылып атат. Эртең Ислам, Куран, Мухаммед пайгамбар деген арак, коньяктар чыкса деле унчукпай отура беребизби? Бул аталыштар биздин динибиздин, биз үчүн бийик болгон атрибуттары болуп эсептелет. Ансыз деле шарияттын тамгасы жок исламский кооператив деген уюмдар динге жамынып алышып, бизнес кылып атышат. Эмне үчүн биз улуттук, диний баалуулуктарыбызды атайын мыйзамдар менен коргобойбуз? Бул биздин улуттук трагедиябыз. Урматтуу президент, жогорку кеңештин депутаттары, арам деп эсептелген арак, коньяктарга Манас, Бакай, Семетей деген жана башка улуттук баалуулуктарыбызга кирген аттардын колдонулушуна тыюу салууңуздарды суранабыз. Манасчылар, дастанчылар, Манас эпосун иликтөөчүлөр, окумуштуулар, 40 чоро деп бирикмелерди түзүп жүргөн жигиттер, дегеле Манас бабабыз деген чыгаан уул кыздар, кайдасыңар? Эмнеге оюбузду айтпайбыз? Эмнеге мыйзам чегинде тыюу салуу боюнча бийлик өкүлдөрүнөн суранбайбыз? Биздин жамаат тиешелүү органдарга жазуу түрүндө кайрылабыз. Жыйынтыгын дагы билдиребиз. Эгер сиз дагы Манас бабабызды улуттук баалуулук, арам делген арак, коньякка атын койгонго каршыбыз деген ойдо болсоңуз, биз менен байланышыңыз.
gana güydüm güydüm çok ay. Ha güydüm biri gana desem